Мен сілерге тыйу салам, тыйу салып жатам. Ичкен ашыңарға, тамаңарға, ичкілікке, жана суусундуктарга, анын зияндыгын айтам. Ошонун ичинен көп айтам, ичпегиле, без алкогольный суусундук. Мен айтпай коеюн, пепси-кола, кока-кола жана лимонад, газировкадан ичпегиле деп атам. Жана кандай бир чайлар бар экен, алардын бардыгын ичпегиле, ал зыян деп да жатам. Эми силер айтасыңар, анда эмне ичебиз, эмне жейбиз? Бар жей турган нерсе. Мен колбаса жасаганды натуралдуу, экологиялык таза колбасага чейин үйрөтөм жасаганда. А бул сапар мен силерге сонун ичимдик, тескериси зыян эмес, ден соолукка эң пайда сонун суусундукту көргөзүп берем айтмак түгүл. Мынакей менин кон алдындагы тургандар. Су алдым 1,5 литр. Буга мен эң биринчи эмне кошом? Мынакей яблочный уксус. Алмадан жасалган уксус. Мына ушудан мен 2 кашык кошом. 2 чай кашык. Бул алма уксусу эми жакшы, бунун касиетин айта берсек, мунун касиетинде эң биринчи эмне тамакты жакшы аш кылат. Бул кычкылтек пайда кылат ашказанда. Ашказандагы эң аш кыла турган, эң жакшы боло турган, сиңе турган ашказандан жакшы, андан ары бардыгы сонун болуп наракка ичегилерге кайтай турган кылып туруп, сонун кылып туруп аш кыла турган нерсени кычкылтек кылат. Мынакей кычкылтеги бар, бул алма уксусу. Абдан сонун. Бул ичиңер көпсө, кекире берсеңер, зарына болсоңор, мынакей буну ичкенде өзгөчө ашказандан сиңе турган, жана бизге эмне үчүн муундар бардыгы жүрөк ооруйт. Жана калий, кальций дегендер, мына темир, аскандуулак ашказандан сиңбейт, а бул сиңимдүүнө жакшы таасир берип, кандай сонун. Мынакей мен коштум аны 2 кашык. Ал эми айта берсе өтө көп. Кыскача гана айтып атам. Лимон. Мына лимон суусундугунун бул мындай алып алынган эмеси болот. Бул концентрированный лимонный сок. Лимонный сок эмес, лимонный ушундай эме. Бунун атын мен да азыр айтып берем, которуңузда. Бизде эмне кыргызча эмне деп койтур? Соус лимонный, лимонный соус деп. Мына ушундайды мен мындан дагы 2 кашык кошом. Бул 1,5 литр сууга 2 кашыктан кошуп атам. 2 кашык кошкондо билесиңер, бул лимон эгерде натуралдуу болгон, анын согун минтип кошсоңор, 2 кашык, 3 кашык кошсоңор, ал жакшыраак. Эми бул айлыктын силердин кол алдыңызда лимон жок дей турган болсоңор, ар дайым муну кармап жүрсөңөр да жакшы. Бүгүнкү күнү жакшы эле болуп атат, көргүзүшү деле жакшы. Мына 3 кашыкка чейин кошсоңор да болот. Лимон бул өздөй бай жанагы витаминге, витамин С, иммунитетти көтөрөт, кислотно-щелочный баланс, нейтрализация этет, перистальтика дегенди ичиңер ката турган болсо, мынакей көптөгөн сонун керек болсо ооруларды алдын алат, ракка чейин. Мунун касиетин айта берсе, андан да түгөнбөйт. Буларды ичкенде андан тышкары күч кошо турган, күч кошмок түгүл, антибиотик катары бактериялардын жакшысын алып келип жаманын өлтүрө турган имбир, имбирдин порошогу. Мынакей имбирдин порошогунан мындайды бирди кошсоңор болот деп эсептейм. А эгерде силер имбирге жагымдуу иче турган болсоңор, 2 кашыкта кошсоңор болот. Бул имбир. Мындайча айтканда, буларды ичип берсе, давление да түшүп кетиши мүмкүн. Бул давлениеден көтөрүп күч кубат кошот силерге. Эми балды өзүңөргө карап, өзүңөрдүн дамыңа, жолбосо кошпой койсо да болот бул. Бирок балды да кошуп туруп өзүңөргө растап алсаңар болот. Мына мен 1 кашык балды кошуп туруп, көп деле мындай кичине кычкыл болгонун да жакшы көрөм. Мынакей мен аралаштырып туруп, мындай суусундук кылдым. Бул суусундукту эртең менен кечинде ичип турсаңар болот. Айырмасы жок, тамактын алдында болобу, тамактан кийинки убактында болобу. Силер бул суусундукту өзгөчө мынакей суусай турган, каңшай турган, чаңкай турган,
Убакыт жай келди. Мына ушул убакта ичип турсаңар эч кандай зыяндыгы жок. Таза жок дегенде бир күндө бир маал ичкиле. Мына мен ушул суусундукту мындай идишме куюп алып, мен өздеги өтө мустак ичпейм. Жылуулук ичкендиктен мындай идишке куюп алып туруп, мына ар дайым ичип жүрөм. Мынакей ушундай оңой даярла турган суусундук абдан даамдуу. Оостон баштап суусундук даамдын силер кийинки буну ичип ашказандын иштегени баягы тазалангандан кийин тамактын кайсы бир тамактын даамындагы сонун бул рецептор деп коет. Даам сезүү рецептордун сонун иштеткенин байкайсыңар. Жана дагы ден соолугуңар чыңап, абдан жакшы сергек жашайсыңар. Ассаламу алейкум.